Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бир топ күндөн бери менин ушул жеке кат куржунома абдан көп суроолор келип атат. Бүгүн дагы Москва шаарында биз ушул пикникке чыксак дагы ошол жерге атайын издеп барып, келерки шайлоолор тууралуу, Кыргызстандагы өтө болуп көрбөгөндөй бийликтин чабалдыгы тууралуу суроо берип жатышат. Урматтуу мекендештер, тилекке каршы азыр жаштар мен теңдөө жаштар деги эле азыркы жаңы өсүп келаткан муун Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан баштап биздин улуу дастандарды, тарыхты деги эле ушул Кыргызстандын нарк населен, үрп адатын баарын билбей калды. Эмне себептен? Мына ошол себептен мына Фейсбукта абдан бир болуп көрбөгөндөй уятсыз сөздөрдүн дагы көбөйүшү, бирин бири сыйлабай, бирин бирине ушундай бир акарат келтирип аткандыгы дагы ошол себеп болуп атат. Эми сөз башында айткандай эле мага кандай суроолор келип атат? Байкашымча мага ушул Фейсбукта комментарийлерде, Ютубта болобу абдан көп суроолор айтылат экен да. Сен эмне себептен мурдакы бийликтин кемчиликтерин айтып чыккан эмессиң? Эмне себептен сен Садыр Жапаровдун эле туура эмес иштерин айтып атасың? Эмне себептен сен Жээнбековдун мезгилинде, Атамбаевдин мезгилинде чыккан эмессиң деген суроолор келип атат да. Урматтуу мекендештер, менин мына Facebook баракчама архивге кирип карап көрүңүздөр. Азыр Садыр Жапаровдун бийлигинин этегине намаз окуган адамдар кече эле башын кумга катып отурганда Атамбаевдин туура эмес кылып аткан бийлигин ак үйдүн астына келип айткан биз болчук. Кезинде Садыр Жапаровдун аялы өзү сиңдилерим, мына менин Садыр күйөөм айыпсыз абакта жатат, силер чындыкты сүйлөп койгулачы деп бизден өтүнүп суранат болчу. Биз ошондо ушул чындыкты биз айталы деп Атамбаевдин бийлигине, Жээнбековдун бийлигине айтып жүргөнбүз. Анан менин таң калганым, ошону билип туруп суроо жазышабы же билбей туруп айтышабы? Эгер билбей туруп айтсаңыздар, эмнеге архивди карап көрбөйсүңөр? Эмнеге өзүңөр окубайсыңар? Эмнеге өзүңөр карабайсыңар? Азыр Садыр Жапаровду колдойбуз деп, биз мекенчилбиз, биз Жапаровчубуз деп чыгып аткандар кечээ парламенттик шайлоодо эмнеге мекенчил партиясында 7% дагы жетпей калды? Эмне себептен Ташиев кайра байрагын көтөрүп алып Жээнбеков менен соодалашып жүрдү? Эмне себептен анда Садыр Жапаровдун бир тууган агасы Атамбаев менен соодалашып жүрдү? Эгерде азыр элдин баары аны колдосо, эмнеге калыс эмессиздер? Эмнеге азыр Жапаровдун фейктеринин бар жогу бир гана менен гана күрөшөт? Эмне себептен? Себеп дегенде чыркыраган чындыкты айтканыма чычалап алар болуп көрбөгөндөй бийликтин фейктер, троллдор армиясын мага окшогон чындыкты айткан жаштарга ушундай бир каршы коюп атат. Урматтуу мекендештер, менин корко турган жайым жок. Мен коррупционердин кызы эмесмин. Мен мамлекеттик кызматта иштеп, элдин эсебинен акча жеп, секин жеңичинен барып алып Атамбаев менен соодалашып, Жээнбековдон $10 миллион алып алган мен эмесмин. Эмне себептен силер мени тепкилешиңер керек? Атамбаевдин бийлигине коркпой нетмей биз чындыкты айтып жүргөнбүз. Ошондо Жапаровчулар каякта элеңер? Атамбаевден болобу, Жээнбековдон болобу ырайым сурап эптеп түрмөдөн чыгып алса болду деп жүргөн силер эмес билеңер? Жээнбековду колдойлу деген силер эмес билеңер? Эмнеге мындай эки жүздүү болуп калдыңар? Азыр Жапаровго силерге караганда биз доспуз, силер душмансыңар. Анткени биз туура жолду көрсөтүп, Садыр Жапаровдун бийлигине биз жакшы багытты көрсөтүп, туура кеңешти берип атабыз. Эгерде силер чын эле Жапаровго дос болсоңор, Жапаровду колдосоңор, анда айткыла. Жээнбеков кечээ пандемия убагындагы чабалдык үчүн жооп берсин. Боронов жооп берсин, Абылгазыев жооп берсин. Ушул мезгилге келгенге чейин башкарган бар жок премьер-министрлер, спикерлер жооп берсин деп. Эмне себептен силер бир гана Мадымаровду, оппозицияны, Жеңиш Молдокматовду, кечээ тегерек стол өткөрүп чыккан жаш жигиттерди гана күнөөлөй бересиңер? Дагы азыр кечээ бир Садыр Жапаров бекинип барган, Баткенге барган видеосун чыгарыптыр. Ал жерде бир жергиликтүү тургундардын ичинен Ташиев, Садыр Жапаров, силерге биз ишендик,
Силерге рахмат дейт. Эмне 36 өмүрдүн бул дүйнөдөн кетишине Ташиев менен Садыр Жапаровго рахмат айтып атабы. Мадумаров күнөөлүү дейт. Эмне Мадумаров барып алып тажиктердин колуна курал бердиби? Же Мадумаров барып алып өзүнүн элин сактап калбай бийликте президент болуп олтурдубу? Элин коргой албай. Мадумаров президент болгондо күнөөлөйсүңөр, урматтуу мекендештер. Азыр президент Садыр Жапаров, Мадумаров эмес. Садыр Жапаровду күнөөлөгүлө. Эми мындай беттермачылык дагы эби менен болуш керек да. Анчалык эле бир Кудайдан жөө качкан уят сөздөрдү жаза бербегиле. Азыр мен түз эфиримди көрүп аткан көптөгөн мекендештерге айтып кетерим. Силер өзүңөр да байкап атасыңар да. Болуп көрбөгөндө бир уятсыз, арсыз фейктерден көбөйгөн. Ошол фейктердин бар жогун блокировка кылып койгула. Мен блокировка кылып койдум. Мен андай уятсыз, аты жөнү жок, өмүрү бир интернетти тааныбаган, калп эле азыркы бийликти колдогон фейктердин бар жогун блокировка кылып койгон. Таза, чынчыл, өздөрүнүн ою бар, пикири бар адамдар менен гана достошкула. Ага окшогондор менен сөгүшүп, алар менен урушуп, аларга чындыкты жеткирем дегендин эч кандай кажети жок. Эгерде бизде Кыргызстанда жалпы кыргыз эли Садыр Жапаровду колдосо, анда 30% гана шайлоого барды деген нерсе болмок эмес. Ошол 30%-ын ичинен миллион адам Садыр Жапаровду колдоду деди. Кантип? Эгерде медицина алардын колунда болсо, эгерде күч структурасы ошо жанагы ички иштер министри анын колунда болсо, бар жок бийликтеги ушу бюджеттен акча алып аткандар анын колунда болсо, ошолордун жалпы саны эле ошо 500 миңден ашат. Садыр Жапаровго ким добуш берген өзүңөр деле байкасаңар болот. Анан эмнеге мактанып атасыздар? Садыр Жапаров эгерде мыкты президент болсо, анда силер деле Россияга каттабай, Кыргызстанда арзандатылган азык-түлүк сатып алып, ага такыр сын пикир айтпай отурат элеңер да. Эгер Садыр Жапаров эң мыкты, чынчыл, элин, жерин ойлогон, калпты сүйлөбөгөн, түшкө чейин бирди сүйлөп, түштөн кийин бирди сүйлөбөгөн инсан болсо, анда жер үйдө эч качан өткөрүп бермек эмес да Орусияга. 15 күн самоизоляцияда жатып, 15 мүнөт Путин менен сүйлөшкөнү келип мынтип аберсиз болуп кетпейт эле да. Эмнени сүйлөштү? Экономиканы сүйлөштүбү? Же Кыргызстанга бир пайда алып келгенди сүйлөштүбү? Кече эле Путинди жамандап атып, эми Садыр Жапаров менен жолугуп койсо, кайра мактап калган сабатсыз, арсыз тарапташтарын мактайлыбы? Мен чындыкты айтканым үчүн жакпай атамынбы? Кезинде Исхак Разаковду дагы ууру деп жамандаган бизде ушул замандаштар болгон. Кезинде Абсамат Масалиевдин да кадырын билбеген замандаштар болгон. Ошондуктан анчалык эле төмөнгө түшө бербейли. Үмүт берели деп өзүбүздү өзүбүз алдабай эле коелу. Кечегиде ушул бийликке 20 талап койгон Самаган деген биздин журналист агаларыбыз, Кутбидин деген агаларыбыз, мына Кайрат деген агаларыбыз кыргыз эл ынтымагы деп кыймыл түптөп ачышты эле. Ошолордун артына экиден мына УКМКнын желдеттерин коюп койгон экен, үйлөрүн кайтарышып, ушундай бир террористтерди изилдегендей изилдеп атты. Ошол УКМКнын жигиттери, ошол оппозицияны карап аткан жигиттер, неге силер 36 өмүрдү сактап калбадыңар? Неге ошол Баткендеги биздин мекендештердин коопсуздугун карабадыңар барып алып? Эмнеге оппозицияга анчалык атырыласыңар? Силерге жашоо бумеранг дейт. Бул бийлик түбөлүктүү эмес. Мен кыймын деп чиренген Атамбаевдин деле, Жээнбековдун деле, Акаевдин деле, Бакиевдин деле бийлиги кеткен. Бийликтин ээси эл. Качан ошону түшүнөсүңөр? Керек болсо Мадумаров деле бийликке келсе да мынандай акмакчылык кылбашыңар керек силер. Эгерде ал адилетсиз бийлик жүргүзсө, анда эл аны да кууп жиберет. Качан түшүнөбүз ушул нерсени? Маселе бийликте эмес, маселе бизде болуп атпайбы? Кол алдында иштеген кошоматчылар да болуп атпайбы, чындыкты бетине айтып? Муну кетип аткан жолуң туура эмес деп. Кыйналган эле карапайым эл өздөрү болуп атпайбы?
Качанкыга чейин унчукпай карап отура беребиз? Бизде намыс барбы? Бар жогу ачык айкын чыгып атат. Мына мамлекеттик мүлктөрдү жеке менчикке өткөрүп берип атат Садыр Жапаров. Кен байлыктарды өткөрүп берип атат лицензиясынан берип, лентасын кесип өткөрүп берип атат. Ошолорду көрүп туруп деле 36 биздин жараныбыз өлүп кетти күнөөсүз жерден, тажиктердин баскынчылыгын айынан. Ошентсе деле периште кылып отурасыздар го. Шалакылык кылып унчукпай отурду го. Өздөрү дайындаган Суаналиев айтып чыкты го, аны мен эмес. Бийлик күнөөлүү деп. Суаналиевди сен губернатор болуп бер деп алып барды го соодалашып Баткенге. Суаналиев менен кучакташкан Садыр Жапаров го, Ташиев го. Ташиев менен Суаналиев экөө жана жан турбады беле? Ошол Суаналиев айтып атат го, бийлик күнөөлүү, Ташиев менен Жапаров күнөөлүү деп. Өздөрүнүн кучакташкан досу айтып атпайбы ошол нерсени? Мен айтып аткан жайым жок го, элдер айтып атат го ошол нерсени. Анан ушунча өлүмдү көрүп туруп дагы Кемпироват, Орто Токой бар жок жерибиз кетип атса дагы периште кылып отурабыз го. Бизге эмне болду? Мурдакы бийлик кылбаган кылыктарды кылып атат го булар. Ушуга да көз жумуп отура беребизби? Биз намысы бар эл элек го. Чындыкты айтып өлөт элек коюлуп атсак дагы бизге эмне болду? Мейли силер эч кимди оппозицияны деле колдобой эле койгула, бирок кыргыздын улуттук намысы үчүн бекем турбайлыбы бар жогубуз? Бизде улуттук намыс кайда калды? Көпчүлүгүңүздөр ошол мурдакы бийликке ушундай мындан да ачуу сындарды айтканбыз. Ошон үчүн ошол бийлик биздин сындарды укпаган үчүн азыр түрмөдө жатат. Бирөөсү куугунтукта жүрөт. Көлөкөсүнөн коркуп Садыр Жапаров менен соодалашып, мен дагы камалып кетпейин деп. Бирок эл астына ошону кандай кылдыктары болсо, кылмыш иштери болсо алып чыгыш керек болчу эгерде чыныгы президент болсо. Президент болгонуна сүйүнүп келип отуруп алып, мурдагылар менен соодалашып, ошолордун акчасын алган президент, ал элдик президент эмес, ал жеке кызыкчылык үчүн барган президент ал. Урматтуу мекендештер, бир башта бир өлүм. Биз карып өлөбүзбү, жаш өлөбүзбү, баары бир өлөбүз. Бар жогубуз 2 метр көрдүн астында жатабыз. Эч кимибиз бул дүйнөдөн топтоп алган байлыгыбызды, мал мүлкүбүздү алып кете албайбыз. Бирок биз жүрөктө толо ыйманыбызды, ушул дүйнөдө чын жүрөктөн мекенге болгон сүйүүбүздү, Кудайга болгон сүйүүбүздү биздин кошкон ошол жердеги акыреттеги, ушул акыреттин эртеңи үчүн жасаган сооп иштерибизди гана алып кете алабыз. Биз байлыгыбызды алып кете албайбыз, кошоматчылыгыбызды алып кете албайбыз, кызматыбызды алып кете албайбыз. Рызкыны кызмат бербейт, азыркы бийлик бербейт. Эгерде силер көлөкөңөрдөн коркуп отурсаңар, рызкыны бийлик берет. Мен ушул бийликке каршы сөз айтсам, туура эмес сөзүм айтсам, Ташиевдин балдары келип алып мени коркутуп коет, рызкым жок калат деп ойлобогула. Мына мен деле сын айтып атам, бирок мага Кудай өзү рызкысын берип атат. Бирок мен башымды бийик көтөрүп, Кудайдын астында чыркырап болсо дагы чындыгымды айттым деп барам. Кудай билет мен канча өмүр берди Кудайым. Бирок татыктуу, маңыздуу намыс менен жашап атам. Мен бактылуумун, мен чексиз бактылуумун. Анткени бул дүйнөнүн азгырылыгына азгырылып, көлөкөмдөн коркуп, башымды кумга катып жатып алган жайым жок. Чындык үчүн азыр ушул бийликтин туура эмес кылган бар жок кептерин айтып атам. Азыр ушул окуган профессор дейбизби, ушул жогорку деңгээлде эл аралык экономиканы, эл аралык саясатты, эл аралык ушул баягы бүт ушул деңгээли бийик биздин ага эжекелерибиз айтышы мүмкүн эмне себептен мындай жалпак тилде сүйлөп атат деп. Себеп дегенде коом ушуну талап кылып атат, урматтуу агайын эжелер. Мен азыр ушундай жалпак тилде сүйлөбөсөм, чындыкты эбесем, мен анда сиздердин тилиңиздерди айтсам түшүнбөй атса эмне кылайын? Ушуну дагы айтсам да түшүнбөй атпайбы? Мен бирок бакырчаак болуп төмөн деңгээлге түшө албайм, сөгүн албайм. Бирок жүрөктү оргуштап аткан чындыгымды айта алам. Жер үй маселеси болобу, Баткен маселеси болобу, мына биздин Кемпироват маселеси болобу, Орто Токой маселеси болобу, Уйгур кошун болобу, казино болобу, мен бар жок боюнча өзүмдүн пикиримди айтып атам. Шайлоо маселеси болобу,
эң алгач эле Садыр Жапаровдун уятсыз, арсыз, намыссыз айткан сөзү азыркы парламентти тарыхта калат деп өзүнүн колтугуна кысып ушуларды алып отургандыгы. Легитимсиз парламент, 3 президентти алмаштырган парламент. Ушуларга кантип рахмат айтып отурат. Садыр Жапаров камалганда унчукпай отурбады беле. Ушу кыргыздын мөңгүсүн талкалап отурган азыркы парламент го. Эмнесине тарыхта калат деп отурат. Кыргыздын келечегине балта чапкан азыркы парламент го. Атамбаевга жүгүнүп, Жээнбековго жүгүнүп, эми келсе азыр Ташиев менен Жапаровго жүгүнгөн парламент тарыхта калабы? Эмнеси менен тарыхта калат? Болгондо да жакшы ат менен тарыхта калат деп атат. Калат, бирок кара тамгалар менен кала турган парламент болуп атат го. Ошол жерде ушул парламенттен уятсыз экендигин айтып чыгып кеткен Чолпон Жакыпова эжекелерибизге окшогон, Масалиевге окшогон агаларыбызга терең ыраазычылык билдирет элем. Ошол парламентте абийирин жаап отурган Мыктыбек Абдулдаевдарга ыраазычылык билдирет элем. Бирок азыр кыргыздын социалдык тармактардын дегеле коомдун уятка, бакыр чаакка төмөн деңгээлге түшүшүнө Садыр Жапаров күнөөлүү. Ушуну унутпайлы, эсиңиздерде болсун. Саламатта болуңуздар. Мен ошол жана жогоруда айтып кеткендей эле, эмне себептен мурдакы бийликте отургандардын кемчилигин айткан эмессиң, алар чыккан эмессиң деп аткандар, силер биринчи менин Facebook баракчама кирип архивди карап көргүлө. Керек болсо Садыр Жапаровдун үй бүлөсү, Садыр Жапаров дагы менчелик айта алган эмес алардын кемчилигин. Жакшылап тарыхты изилдеп көрсөңүздөр болот. Садыр Жапаров өзү Жээнбековдон кечирим сурап, Жээнбеков жакшы президент, рахмат деп рахматын айтып жүргөн. Силер эгерде ошол мурдакы бийликтин туура эмес кылган иштерине күнөөлөгүңөр келсе, Садыр Жапаровду, Ташиевди күнөөлөгүлө. Ташиев Жээнбеков менен кучакташып, мен өзүмдүн кандидатурамды, өзүмдүн талапкерлигимди Жээнбековдун пайдасына алам деп кучакташып чыккан бул Ташиев мен эмес. Жээнбековду мактап чыккан бул Ташиев мен эмес. Ошондуктан ошолорду күнөөлөгүлө. Пандемияда биздин өтүп кеткен жердештерибиз, дегеле ушу Баткендеги өтүп кеткен жердештерибиз кимдин күнөөсүнөн, кимдин себепкер болуп өтүп кеткенин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Силер күнөөлөй турган адам биз эмеспиз. Жакшылап ойлонолу. Саламат болуңуздар.